Бишкек шаарына жакын жайгашкан Сокулук районунда бир канча жылдан бери чечилбеген көйгөйлөр арбын. Алардын эң негизгиси жер тилкесине байланыштуу маселелер, таза суу жана жол көйгөйү. Ошондой эле социалдык объекттердин жетишсиздиги тургундарды көп жылдан бери түйшүккө салып келет. Бүгүн президенттин Чүй облусундагы өкүлү Нурил Алымбаев менен жолугушууда бул суроолор кабыргасынан коюлду. Биз болсо красный книгабызды ала албай атабыз. Бир жагынан болсо биз болсо статус ала албай атабыз. Элибиз биздин дачанын жанында. Сокулук районунун аймагында 10дон ашык дачалар бар. Учурда аларда жайгыш эдебей туруктуу негизде миңдеген жарандар жашайт. Дачалардын тиешелүү макамы жок болгондуктан ал жактын тургундарында каттоого туруу, пенсия, жөлөк пул алуу сыяктуу социалдык кызматтарды колдонуу мүмкүнчүлүгү жок. Эл менен жолугушууга келген президенттин өкүлүнө дачалардын жашоочулары көйгөйлөрүн айтышып, макам берүү маселесине көңүл бурууну суранышты. Бизде паспорт жок, учет жок. Анан көп балалуулар бар айырда. Көп балалуулар мисалы үчүн пособие ала албайт, пропискасы жок. Үйлөрүбүздүн красный книгалары жок, дачный книга. Андан башка дачада бизде мал бактырбайт. Эмелерибизди кымбат алат. Налогторун, жер налогун 4 сотка 640 сомдон алат. Бул өтө эле көп да. Биз үчүн өтө эле көп. Айылдарда карасаңыз, мисалы үчүн сотугуна 40 эле сомдон алат. 4 сотка, а бизде 640 сомдон алат. Дачалар менен катар жер тилкелерин трансформациялоо маселеси эң көп көтөрүлдү. Жерге ээлик кыла турган документтерин 10-15 жылдап күтүп жүргөн жарандар маселе чечиле баштаганын айтышат. Деген менен айрымдар алдамчы баскынчылардын айынан же жерден, же үйдөн жок калганын турабыз дешет. Алар тиешелүү органдар бул ишке кош көңүл мамиле жасап жатканын облус жетекчилигине билдиришти. Акыркы президент чечиминен кийин ошодо кайра жана Момункул Арыстан үйдү захват кылып, кайра стройка иштерин баштаганда мен 3 жолу арыз жазып келдим. Мына арыздар эңиче турат, каралбайт, иштетилбейт. Мага окшогон жер көйгөйү менен жүргөн ошо Абукулова Чынара Турушбековнадан алган Асыл коому деген коом бар. Ошондо 862 адам аз талаада калып атат. Колунда турган документтерин карасаңыздар 2014-жылы соттун чечимине жокко чыгып кеткен доверенностьтер менен тамды салып, прокурорлордун күчтөөсү менен үйгө кирип алган адамдар отурат. Мыйзамды сыйлап жүргөн 862 адам ыйлап чыркар барбаган, баспаган тобус калбай жүрөбүз дагы эле. Сокулук району Борборгалага жакын жайгашып, ички миграция күч болгондуктан көңүл ооруткан көйгөйлөр бир топ. Ар дайым ар жерде актуалдуу болуп келген таза суу, жол маселеси көпчүлүктүн көкөйүнө тийген. Ошондой эле мектеп, бала бакчанын жетишсиздиги, инфратүзүмдүн начардыгы боюнча жыйында кеңири сөз болду. Бүгүнкү жолугушуу бийлик менен карапайым элдин ортосундагы баарлашууну, диалогту тереңдетүү. Мына бүгүн да көрдүк, ачык айрым мүнөздө өттү. Ел болгон дезур суроолор болгон жок, болгон көйгөйүн айтты. Демек, эл өзүнүн ичиндеги бугун чыгарып алды. Бул ошол элдин социалдык, экономикалык көйгөйлөрүн, маселелерин чечкенге жаңы бир түрткү болот деген ойдомун. Ичкен суу проблемасы 30 жылдан чечилбей келатат. Түштөн кийин эл менен жолугушуу Аламүдүн районунда уланды. Бул жактын жашоочулары дагы жер тилкесин мыйзамдаштыруу маселесин күн тартибине чыгарышты. Райондо жаңгонуштардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Ан менен кошо көйгөй дагы чоңоюуда. Мен село Ленинский айылынан келдим, 1178 контур боюнча. Биздин такылдаган эшигибиз калган жок ужечи. 9 жылдан бери жашап атабыз ошол жерде. Жаңы коңуш, новостройка, ар бир 47 үй бар, ошонун ичинен 28 үй жашап атат. Жол, пол, суун айтпай эле коюн, эчтеке жок. Новостройка. Бизде трансформация болду элек. Анан ошону бирине чейин деп айтып, айыл өкмөтүгө канча жол бардык, акимиятка канча жол бардык. Бир неметт элекпиз. Ал жерден өткөндө уже баткак болуп, судан өтүшө албай калды. Машина өткөнгө жол жок болуп атат экен. Жолугушууга келгендер учурдан пайдаланып болгон маселени ортого салууга аракет кылышты. Залда айтылган ар бир суроого жеринде жооптор берилди. Ал эми орчундуу көйгөйлөр деңгээлине жараша иш пландын негизинде чечилмекчи. Ички миграциянын көлөмү чоң билесиздер. Ошондуктан ал жерде трансформация маселелери, жана дачаларда жашагандардын прописка маселелери, андан башка ошол мектептердин баягы сыйымдуулугу боюнча загруженность болуп атат, перезаполненность мектептердин ошол маселелер көтөрүлүп атат. Кошумча мектеп куруу, бала бакча куруу, жана башка жанагы ошол жергиликтүү инфраструктура маселелери көтөрүлдү. Айта кетсек, облус башчысы Нурил Алымбаев эртең Ысык Ата районунун жана Токмок шаарынын тургундары менен жолугушат. Автандил Бактыбеков, Жумой Исманалиев, СТВ.